Tushumda siz qaytish bo'lib ketibsiz deydi. Inna lillahi. Meneni bizga kim yo'l ko'rsatdi deb o'ylab yotibman. Yaxshi odam Turbayev erta ketdi deb yotibman. Uyg'onsam qiynalib qolibman. Bu tushni jo'rib berasizmi? 2 jumada bo'lib qoldi deydi. Tushuntirgunim bo'g'i deydi. Negizi adam o'lib qolsa ömrü uzun bo'ladi deb aytib qo'yadi negizicha. Endi qirg'iz chuchaqchilikqa jo'raydi da bardig'incha. Emin unday bo'l. Janağı gede tushungda misol uchun bir bilan сөйлөшкүң kelip anan jetpey qalsa öksüp qalsang o'sha o'lib kiraveraddan keyin jetpey aytqaning belgisi ana buna görüşüp atar inşallah yaxshi bo'ladi degan. Men sizni tush ko'rdim, bir men tush ko'ribdir. Ekөөбүз Ысык көлдөгү биздин Керегеташ айылына сиздин машинаңыз менен бардык дейт. Анан айылдагы тоого чыктык. Айылына чейин абдан кооз экен. Тоодон сиз мага алчы үзүп бердиңиз, дамы сонун экен. Бул алчаны дайыма жеп кетем дедиңиз. Анан экөөбүз бир жерге барып конок болдук. Ар кандай маселе, суроолорду адамдар сурап башташты. Ал суроолордун жообун сиз жооп бере электе эле ичимен таап жаттым. Bir топ убакыттан кийин сиздин чарчай баштаганыңызды байкап аларга кийинчерээк сурагыла. Же сурооңор жеңил болсо мен жооп берейин. Оор болсо устадан сурайбыз дедим. Ошондо сиз мени далыман таптап жөн эле кой деп ишарат кылдыңыз. Ошентип биз кайра Бишкекке кайттык. Машинаңызды айдап келаттым, сиз чарчагандан жанымды уктап келаттыңыз. Сиздин жаныңызда кызмат кылып жүргөнүмө кудуңдап сүйүнчүм койдума батпай жыргадым. Анан ойгонуп кеттим. Таңда атып калгандыктан түшүмдү уланта албадым дейт. Түшүңүз жакшы түш экен. Чындыгында көлгө эң көп барган регион көл. Мен билем Ысык көлгө көп барам негедир. Мен де башкалар көп барса керек айтты. Ысык көлгө көп барам. Жакшы түш. Мени көргөн үчүн эмес, болгону бирөөнү бир алым деп этикат кылган үчүн. Болбосо биз алымдардын катарында эмеспиз. Алымдар түш көргөн, албетте жакшы түшүңүз түшкөлбө түш келсин. Кызмат кылып келиңиз, көргө барып келиңиз. Даярбыз. 2 ай мурда түшүмө кириптирсиз. Түшүндө сиз менен чогуу айылдык бир бекем кудама давачы менен өтө алыскы бир өлкөгө барыптырбыз. Анан сиз бирге сабак бериптирсиз, түшүмдү чечмелеп берсеңиз эмненин белгиси бул дейт. Дегеле алым адам түш көрсө эмне болот? Бир жолу да Абдушукур устазды түш көрдүм, жана анын көзүнчө баян кылдым, ал мени карап олтурду дейт. Бул такыр бөлөкчө түш. Ажекени көрсөң алым көргөн тоштун. Ана мени көргөндө эми бул сен ишениң эле да ушу алым депчи, болбосо биз алым эмеспиз. Биз мындай бир жөн эле бир мамадана деп коет. Ушундай адам. Эгерде алым деп катылган адам түш көрсөңүз, бул албетте жакшы, Тем более кудама, бул деген амал деген сөз. Кудама деген бизде түшүндүк эмне? Динде бекем кадам коюп калган деген сөз. Демек бул деген амал деген сөз. Илим менен амалга Кудай муваффак кылат. Илим жолуна чыгасың деген сөз иншалла. Бунун баары жакшы. Уктарын алдында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды түшүмдө көрсөм деп ниет кылып жаттым эле. Бирок пайгамбарды эмес, сизди көрдүм дейт. Бул пайгамбарга караганда сизди көбүрөөк жакшы көрүү дегенди билдирбейби дейт. Жок, сен пайгамбарга болгон махаббатың азыраак дегенди билдирет. Ачка тоок үчүн таруу керет деген сөз да. Пайгамбардын махаббатын көбүрөөк кылса, иншалла жакшы болот деген сөз. Илгери бирөө пайгамбар түш көрбөйм десе айтыптыр, балык жешиң керек, 2 килограмм тузду куурулган балык жешиң керек, суу ичпешиң керек. Түшүндө пайгамбар көрөсүң. Түшү менен суу көрүп чыгыптыр, дан айтты. Сен пайгамбар деме суу көрүп чыктың десе, а сен суу ичкиң келсе, ана суу көрөсүң да. Ошого пайгамбар жакшы көрсөң, пайгамбарды көрөт элең сен. Дептир да, ошондой экен. Бирок биз деле көргөн жаман эмес. Ал деле жакшы иншалла. Эгер жакшы этикат кылсаң, анан бул жаман десең, анда жаман болот.